эрте менен мына эрте турдук. Анан мектепке барам деп буга чейин даярданып толкундоо баягы 1-класска келем барам окуйм деген толкундоо кызым үчүн аябай баягындай болду да. Анан келгенден кийинки өзүнүн немеси маанайы да көтөрүлүп, бүт өзүнө окшогон окуучулар келип турганы бир башкача болду. Бул үчүн байрам болду. Я думаю, что опасность еще есть. Вот школа Ломоносова сделала такую вот дезинфекционное сделано. И надеемся, что наши дети будут здоровыми. Есть регламент уроков у них. По шахматно будет сидеть, по 20 минут у них уроков. Мы пришли с хорошим настроением. Первый раз, первый класс. И когда мой ребенок увидел во дворе своих одноклассников, своих ровесников, он был так счастлив. Ошол деле бир класс эки топко бөлүнүп атат да. Бул да мугалимдер үчүн кыйынчылык болуп атат. Бир класс экиге бөлүп туруп, биринчи тайпа менен сабак бүткөндөн кийин, анан кийин жарым саат аралыктан кийин кабинетти желдетип, бардыгын аткарып, анан экинчи тайпа. Башкача айтканда, мугалим эки класс менен иштеп, бир эле айлыкты алат. Ошол жагы бизге кыйынчылык болуп атат. Эми чындыгында мектеп окуучусуз чындыгында кызыгы жок болот экен. Бирок чындагы мына онлайн түрүндө сабак окутуу бизге деле мугалимдерге кыйынчылыкка туудуруп атат, и окуучуларга деле. Башкача айтканда, билим сапатына көп таасир беришин биз билдик.